Азыр мен иштейм. Үй бүлөм менен да чоңум. Бир убакта баарын жоготтум деп ойлогом. Бирок сот мени пробацияга койду. Ал учурда бул эмне экенин түшүнгөн да эмесмин. Бирок бул мүмкүнчүлүк экенин сезип, дароо андан пайдаланууну чечтим. Кыргызстанда юстиция системасынын жаңы имиджин калыптандырууга багытталган олуттуу өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Катуу жазалардын ордуна реабилитациялоого жана колдоо көрсөтүүгө басым жасалууда. Миңдеген адамдардын тагдырын өзгөртүүгө багытталган маанилүү курал пробация институту дал ушул максатта түзүлгөн. Кыргызстанда 5-6 жылдын ичинде канча бир жарандар ушул абакка барбай, керек болсо үй бүлөсү менен үйүндө болуп калып атат. Ошол эле убакта рецидивизмдин деңгээли 1% ашпайт. Бул эмне дегени? Бул натыйжалуу абакка караганда же СИЗОго караганда бул мындай альтернатива десек болот. 2019-жылы ишке киргизилгенден бери пробация жеңил жана орто ооруктуктагы кылмыштарды жасаган адамдар үчүн эркиндиктен ажыратууга альтернатива болуп калды. Бул система коом менен байланышты үзбөстөн кетирилген каталарды оңдоого мүмкүнчүлүк берет. Мындай белгиликтерди мен кинолордо эле көрчүмүн. Кыргызстанда мындай технология бар экенине таң калдым. Баары тез жана натыйжалуу иштейт. Эң негизгиси мен үй бүлөм менен чогулуп, кадимкидей жашай алам. Электрондук билериктер жана мобилдик тиркемелер пробация кардарларын көзөмөлдөө жана колдоо системасынын маанилүү бөлүгүнө айланууда. Ушу электрондук көзөмөлдөр киргизилген. Бизде ошондой эле жаңы система, баягы тобокелчилигин баалоо канчалык деңгээлде кайрадан кылмышка баруусунун деңгээли өйдө же төмөндүгүн билип туруп, аныкталгандан кийин ошого ылайык бул электрондук көзөмөлдөр колдонулат. Биз колдонгон санариптик чечимдер пробация реформасынын натыйжасы. Электрондук билериктер пробация кардарларынын жүрүм-турумуна мониторинг жүргүзсө, мобилдик тиркеме суткасына каалаган убагында тастыктоо алууга мүмкүндүк берет. Көзөмөл режими кырдаалга жараша стандарттуу шарттардан тартып, күчөтүлгөн режимге чейин өзгөрүп турат. Бул мобилдик тиркеме Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына караштуу укук мамлекеттик ишканасы тарабынан иштелип чыккан программа. Ушуну бүгүнкү күндө биз пробация кардарларына мобилдик тиркемени орнотуп, ошолордун каякта жүргөнү, кайсы убакта каякта баргандары, ошондой эле сот тарабынан көрсөтүлгөн милдеттенмелерди так аткаруусун кароодобуз. Башында буга күнө албай аттым. Бирок адам мыйзамга баш ийген жолду тандаса, бул текшерүүлөр ыңгайлуу эле болуп калат экен. Үй бүлөмө, өзүмө көбүрөөк убакыт бөлүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда пробация институту туруктуу оң жыйынтыктарды көрсөтүүдө. 2019-жылдан бери 100 миңден ашуун адам пробация системасынан өттү. Мында кылмыштын кайталануу деңгээли болгону 1% түзөт. Бул көрсөткүч эл аралык алгылыктуу стандарттардан бир нече эсе төмөн. Пробация институтун өнүктүрүүдөгү кийинки кадам кардарларды реабилитациялоо механизмдерин мындан ары күчөтүү. Могу түндүк аркылуу бүт системалар менен биз байланышканбыз. Ошол эле могу сервистер көргөндөй санарип аймак, регистрационный кызматтын сервиси, МВДнын сервиси, генеральный прокуратура бүт ошол жерден керектүү маалыматта клиент боюнча керектүү маалыматтарды алынат. Ошондо биздин ошо өздүк иши толтурулат. Ошол өздүк иш менен биз иш алып барабыз. Ар бир адамдын өзгөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстандагы пробация системасы жөн гана система эмес. Бул жаңы жашоо үчүн мүмкүнчүлүк. Абакка отурган адам оңолушу кыйын экенин көбүбүз эле угуп эле жүрөбүз. Пробация бул экинчи мүмкүнчүлүк. Ар бир адам ката кетирип алышы мүмкүн. Бирок пробация адамдарга экинчи мүмкүнчүлүк берет. Биз бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мыйзамды сактап, коомго кайра кайтуу үчүн баардык күч аракетибизди жумшашыбыз керек.